Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа районунун тургундары, урматтуу аксакалдар. Бүгүн ушул тапта сиздер менен жолугушуу пландалган эле. Тилекке каршы ал жолугушууга бара албай калдым. Себеби кечки саат 6-дан бери ушу аэропортто отурабыз. Анткени ушу Ош шаарында аэропортто туман болуп, ушу аба ырайынын жоктугуна байланыштуу самолет учпай жатат. Ушуга байланыштуу биз сиздерге жете албай калдык. Ошондуктан ыңгайсыз абал жараткандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Сиздерге аба ырайынын сууктугуна карабай чогулушка келип бергендериңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, шайлоодон жеңип чыксак, шайлоодон кийин сөзсүз сиздердин районго барып, кенен баарлашып, пикир алмашып, проблемаларыңардын баарын чечип бергенге болгон күчүмдү жумшаймын. Аман эсен сак саламатта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Мен көптөн бери дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, колумдан келген жардамымды берип келе жатам. Буга көпчүлүгүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Анткени жолугушууларымды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыма дайыма жарыялап келем. Россия мамлекетин кыдырып бүтүп, коңшу Казакстан мамлекетине өттүм. Кече жакында Чимкентте мекендештерибиз менен жолугушуу болду эле. Ошол жолугушуудан бийликтегилер кыйкым издеп, мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип, Егемен, Фабула аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРыңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Кыргызда сөз бар. Коркконго кош көрүнөт деген. Анын сыңарындай өз элиңерден коркпогула. Эч ким күч менен бийлигиңерди тартып алам деп жаткан жери жок. Кам менен келген бийлигиңер мөөнөтүңөр бүткүчө өзүңөргө эле буйрсун. Аз калды буйрса. Силер өзүңөр элди дүрбөлөңгө салып жатасыңар. Эгер мен кайсыл бир иште күбө же күнөөлүү катары өтө турган болсом, 4 жылдан бери эшек такалып олтурдуңарбы? Кече чакыруу кагазын бергениңерден кийин балдар айтып жатат. Мигранттар, жекеле мигранттар эмес, бардык Кыргызстандагы менин тарапташтарым, колдоочулар, эл Текебаевтай кылып аэропорттон кармап кетпесин, эртерээк барып тозуп алалы деп. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок. Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Биз бийликти элдин назары менен гана алабыз. Мына кече сөз эркиндигин коргоп чыгышкан жаңы муундун жигиттерин да камадыңар. Алар бийликти басып алалы дешкен жок. Элдин эркиндиги болсун, сөз эркиндиги болсун деп чыгышты. Өзүңөр ушундай терс кадамыңар менен өлкөнү туңгуюкка сүйрөп бара жатасыңар. Эгер бийлик башындагылар өзүңөрдүн кандайдыр бир арам оюңар болуп, чагымчылдык уюштуруп, атайын даярдап койгон адамдарыңарды ак үйдүн көздөй чуркатып, мына бийликти басып алганы келишти деген илгеркидей планыңар болсо, токтоткула. Андай кылсаңар чоң жаңылышасыңар. Эл эми ишенбейт андай жомогуңарга. 5-6 жыл мурда КТР аркылуу ишендирчү элеңер. Азыр эми элдин көпчүлүгү интернет булактарынан так маалыматтарды алып калышкан. Эми мындан ары элди алдай албайсыңар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен силерге коркунучтуу кылмышкер эмесмин, киши өлтүргөн жокмун, силер окшоп мамлекетти тоногон эмесмин, жер саткан жокмун дегендей.
Кудай буюрса, Казакстандагы мекендештерибизди кыдырып бүтүп, жолугушууларды бүтүп, 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат. Күндүзгү саат 12:00-дө өтүп, Бишкек шаарына Горки паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып, күбө катарыбы же силердин жалгандан даярдап жаткан Юпи гейт, Сару гейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакын деле өзүңөр чакыруу бердиңер. Кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды. Кудай буюрса сөзсүз барам. Коркконго кош көрүнөт болбой, жалгандан каралабай, 25-не чейин чыдап тургула. Бизге ызы чуунун кереги жок, 3-чү төңкөрүштүн тембоо эле кереги жок. 2 жолу төңкөрүш кылып, эч кимдин чекесин жылыткан жоксуңар. Өлгөндүн өз шору болуп, 90 жигитибизден ажырадык. Ош коогалаңын чыгардыңар. Ал жактан 500дөн ашуун жарандарыбыздан ажырадык. Калган 6 миллион элибизди деле жыргатпадыңар. Жарымын тентитип жибердиңер. Ошондуктан бийликтегилер ар кандай арам оюңарды даярдап жаткан болсоңор токтоткула. Урматтуу мекендештер, бийликтегилер ушундай жок жеринен каралоолорду кылып, адилетсиздикке, акмакчылыкка барып жатышкан элдин калың катмарына жеткизип турушуңуздарды суранам. Эртең ар бириңиздер ушундай абалга түшүп калышыңыздар мүмкүн. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушундай жолдор менен гана коомубузду оңдобосок, бул бийлик элдин айрым катмарын маң кылып бүтмөй болду. Айрыкча КТРде эле көргөн айылдыктар кимисине ишенерин билбей калышты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Саламатсыңарбы, кыргызстандыктар, саламатсыңарбы, Краснояр шаарынын тургундары, саламатсыңарбы. Кече атайын ичкүйдүүлүктөн биригип дебатка келген биздин урматтуулар. Мен силерге мынтип кайрылайын дегем да. Силер канча жылдан бери бийликке эл тарабынан бийлик келген жок деп өзүңөрдү эл тарабындагы адамдар көрсөтүп, өзүңөрдүн аябай чоң ичкүйдүүлүгүңөрдү бийлик силерге тийбей, Садыр Жапаровка тийип кала тургандыгына чыдабастан топтолуп алып, өзүңөрдүн деңгээлиңерди көрсөттүңөр. Эч кандай кече силердин дебатыңарда эч кандай бир программа, өзүңөрдүн мамлекетти өнүктүрө турган эч кандай иш-чараларыңар жөнүндө сөз болбостон эле, элдин баары күткөн силерден. Ушундай чоң мамлекетти башкарууга аттанган адамдарда кандай программалар бар болду экен, кандай ойлор бар болду экен деп. Көрсөсүлөр чайханадан уюшуп алган ушакча аялдардай болуп эле Садыр Жапаровка асылуу менен баштап, Садыр Жапаровка асылуу менен бүтүрүп койдуңар. Силер канчалык каршы чыкпасаңар дагы, кылкылдаган кыргыз эли 100% болбосо дагы 80-85% кыргыз эли колдоп аткан Жапаровду көзүңөр көрбөй жатабы? Силерге Садыр Жапаровдун эмнеси жакпай атат? Мамлекетти өнүктүрөйүн, коррупциядан арылтайын, айланасында бүт өзүнө ишенимдүү адамдарды койгонун эмнеси жакпай атат? Кыргызстанда 90% коррупционерлер, силер баш болуп, душман болуп отурсаңар, Садыр Жапаров өз ишенген адамдарын коет да, бирок анын максаты мамлекетти өнүктүрөйүн деп атат, саздан чыгарайын деп атат. Эл канчалык күйүп пышып, башыңарды садага чапсаңар дагы Садыр Жапаровду колдоп атканы чындык. Эми ушул чындыкты дагы мойнуңарга алгыңар келбей, бир нерсени баштагыңар келип атат. Силердин тилегиңер барыбызга маалым болду да. Силердин тилегиңер эч качан мамлекетти өнүктүрүү эмес экен. Бардыгыңарга кресло керек экен. Ушул дебатка чыккан бирөөңөр бир кыргыз элине эмне кызмат кылып, эмне кылып койдуңар эле? Какылдап кыйын болуп сүйлөгөндөр, кече пандемия учурунда бизге окшогон мигранттар акча салып, боор арып, фаптарды мигранттар тейлеп атканда силер эмне кылып отурдуңар? Кайсыл коңулда бекинип жаттыңар? Эми бүгүн кайсы бетиңер менен президенттик постко келип алып туруп, ал жерде дебатты дагы дебат эмес эле, силер атайын уюшулган ал жерде
кара ниеттик менен уюшулган атайын бир жөн эле бир өзүңөрдүн ич ара кыргыз мамлекети көрбөй эле өзүңөрчө отуруп сүйлөшкөн бир ушакканага айландыңар. Такыр уятыңар жок экен. Эмнеси жакпай атат? Эмнеге орун талашып атасыңар силер? Эл ушунча сууктай, эч бир кыстоосу жок, өз эрки менен барып Садыр Жапаровду угабыз деп, Садыр Жапаров элге эмес, эл Садыр Жапаровго муктаж болуп атса, силердин күйүп кышкып атканыңар уят эмеспи? Силерге көрүнбөсө, биз мына сыртта иштеп жүргөн мигранттарга бул жактан отуруп алып, бизге көрүнүп атат силердин кылык жоругуңар. Биз уялып атабыз. Анан даптана көрүнүп калды да. Эгерде мамлекеттин ичинде отурсаңар да билинбейт эле, сырттан отуруп силердин эмне кыймыл кылып атканыңардын бардыгын биз көрүп отурабыз. Уялгыла, бириккиле. Бириккенде дагы өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн ичиңер күйүп, бирикпестен бүтүндөй мамлекеттин жок болуп кетпес үчүн бириккиле. Туруш турпатыңар менен акмак экенсиңер. Өзүңөрдүн алды артыңарды карабайсыңарбы? Силер кыргыз элине эмне жакшылык кылып койдуңар эле? Эч кандай жакшылык кылган жоксуңар. Мындан кийин дагы силер бул кетишиңерди эч качан кылбайсыңар. Орунду Садыр Жапаровго бергиле. Садыр Жапаровду кылкылдаган кыргыз суукта келип аталар, энелер батасын берип, бөбөктөрдөн бери үйдө атын атап, ушунчалык чоң максат менен алып келатат бийликке. Эми бут тоспогула. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Государство коррупцияны биринчиден аягына чейин коррупцияны. Мен билип аткан чындык, Азыр айтылбаса